Assalamu алейкум кыргыз элим. Алдыда дүйнөлүк жаңылыктар менен бөлүшүп алып барган мен Орозбек Иманалиев. Португалияда өрт чыккандыктан катуу эскертүү жарыяланды. АКШ экономиканы колдоо үчүн $1 триллион коротууну пландап жатат. Федералдык масштаб Портланддагы жаңы башаламандыктарга эмне себеп болду? Кытайда апрелден бери коронавирустун жаңы учурлары көбөйүп жатат. Загребке катуу шамал болуп жана мөндүр жаады. Нөшөрлөп жааган жамгыр бир нече айылдарды каптады. Жалын ишемби күнү өлкөнүн чыгыш тарабында Кастелло Бранко районунда тутанган. Жергиликтүү тургундар тез арада эвакуацияланган. Азыр жалын борбордук аймактарга жакындап калды. Өрткө каршы 800гө жакын өрт өчүргүч, ошондой эле 250 даана техника, анын ичинде авиация дагы кошулду. Өрттү өчүрүү учурунда 1 адам каза болуп, дагы 6 адам жаракат алышкан. Европа бирлиги Португалияга жардам берүүгө даяр. Коперник системасынын спутниктери өрт өчүргүчтөргө элементтер күчөп жаткан жерлердин эң деталдуу сүрөттөрүн жөнөтөт. Булак Твер Чекитбай. Америкалык экономиканы $1 триллион менен колдоо. Бул тууралуу АКШнын каржы министри Стивен Нучин билдирди. Республикалык конгрессмендер сунуш кылган демилгени Ак үй жактырды. Жаңы колдоо пакетинде жарандарга 1 адамга $1200 өлчөмүндө түздөн-түз төлөмдөр камтылган. Долбоор Конгресс тарабынан жактырылып, андан кийин ага Дональд Трамп кол коет. Булак Твер Чекитбай. Өткөн дем алыш күндөрү Американын Портланд шаарында демонстранттар менен укук коргоо күчтөрүнүн ортосундагы көчө тирешүүнүн дагы бир айынан өлкөдө кырдаал курчуп кетти. Демонстрация алгач тынч өтүп жаткан. Акырындап баррикадалар курулуп, демонстранттарга көздөн жаш агызуучу газ чачылып, шаардын борборундагы федералдык соттун алдында ок атылды. Окуя болгон жерден сүрөттөр алынган. Булак Из Чекит.ру. Кытайда апрелден бери коронавирустук инфекциянын жаңы учурларынын күн сайын өсүшү катталды. Бул тууралуу КНА телеканалы жарыялады. Bir сутка ичинде өлкөдө COVID-19 инфекциясынын 61 учуру тастыкталды. Бийликтин айтымында коронавирустун дагы 4 учуру чет өлкөлөрдөн келген жарандардан аныкталган. Жалпысынан эпидемия башталгандан бери Кытайда 83891 инфекциянын учурлары катталган. Алардын ичинен 4634 адам өлүмгө дуушар болгон. Эпидемиянын туу чокусунда өлкөдө күнүнө 3000ге чейин жаңы учурлар катталды. 27 июлга карата дүйнөдө 16,26 миллион адам коронавирус менен ооруган. Алардын 648 миңи каза болуп, 9,4 миллиондон ашыгы айыгып кеткен. Булак Гардануа Чекит.ком. Хорватиянын борбору жана чет жакалары суу ташкынынан жапа чеккен. Жер төлөөлөр, жер астындагы өткөлдөр, балдар ооруканасынын төмөнкү кабаттары суу астында калган. 40тан ашуун тез жардам чакырыгы билдирилди. Булак Твер Чекитбай. Нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен республиканын айрым аймактарында көчөлөрдү жана короолорду жапырт суу каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кече Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 148-149 чакырымдарында боом капчыгайын суу каптаган. Жол тейлөө бөлүмүнүн билдиришкендей, унаа жолу тазалап, жумуш 3 күндүн ичинде бүтөт. Бул чыгымдар 300 000 сомду түзөт. Катуу жааган жамгыр Казармандын айылындагы көчөлөрдү жана үйлөрдү каптаган. Бүгүнкү жаңылыктар ушуну менен аягына чыкты. Каналга катталып, дүйнөлүк жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бардыгыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Даярдаган Али Токтомушев.